Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Так, maşallah, балдарым, көз тибесін сіздерге. Allah'ım береке берсін жашаңарға. Мен спорт чөйрөсүндөгү балдар менен абдан көбүн тааныйм. Азыркы чемпиондордун баарын тааныйм. Ошол эле мезгилде жүзө боюнча чемпион Ерлан Шериевди билесиздер. Ал дагы өтө дайым такай экөөбүз сүйлөшүп турабыз. Өзү насаат айтып койгондо ушу кетээринде дагы ар олимпиаданын кайсы жагына болсо дагы ошо кетип аткан мезгилде дайым такай мындай кеңеш кептешип турат. Эми бизде мен сиздер менен мындай бир кичине бир бөлүшө турган нерсем бар да. Биздин динибиз деп айтканда мындай жакшыраак болот. Биздин динибиз ислам. Биздин китебибиз Кур'ан. Биздин пайгамбар Мухаммад. Биздин шариятыбыз деп ушуну үчөөнү кошкондо шарият болот да. Демек, ушу биздин жашообуздагы туура жолду табуунун эң бир мындай үлгүлүү бир жагы бул ислам дини. Сиз менен биздин чоң аталарыбыз, ошол эле силер дагы мисалы алса дайым такай мечит менен тыгыз байланыштуу болуп, дайыма намаз окуп, мечитке барып келгенсиздер. Кыздар болсо таалимдерге барып турабы? Ошондой бир устаздардын сабактар болсо катышып дегендей. Үйдө кээ бирлер апаңар намаз окуйт, кээ бирлер эжеңер намаз окуйт. Эми айтайын эмне экен, биздин жашообуз ушуга тыгыз байланышкан. Алхамдулилла мусулманбыз деп айтып келеткенбиз. Эми ушу динибизде бул здоровый образ жизни деп коет, кымбат айтканда жашообузду бир нукка алып келүүнүн дагы бир жолу бул спорт менен машыгуу. Спорт ислам дининде кайсы орундаээлейт десе, мындай айтканда биринчи дебейм, үчүнчү орунээлейт сөзсүз. Эмне үчүн? Анткени себеп бизге берилген дене бул бизге аманат болуп эсептелет. Мисалы байкасаңар керек, азыркы мезгилде көптөгөн адамдардын көчөдө мындай басып жүргөнүн көрүп атасыңар, велосипед тээп жүргөнүн көрүп атасыңар, фитнес центрлерге барып атканын көрүп атасыңар. Бул мындай айтканда адамдар эгерде кыймыл аракетсиз боло турган болсо, алардын жашоосунда мындай бир оорунун пайда боло турганын адамдар билди. Ошонун себебинен кээ бирлери бул агайыңар айтты, ислам дининде дагы ушундай бир жүзө мына силердин кулап машып аткан исламга жакын, шариатка жакын деп да айтып атат го. Ушул адамдардын баардыгы тең ислам дининдеги шайкеш келе турган спортту кара башташты. Эми бизде азыр эле бөлүнүп мындай айткан спорт бул, шариатка ылайык булай эмес деп мурундан илгериден баары катышып келишкен турабы? Эми ошол жагы дегенибиз биз мусулман экенин белгилеп, бул мындай исламга, шариатка жакын жагын карап атат экенбиз. Шариатыбыз дегенде биз пайгамбардын өмүр баянын карашыбыз керек. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга бир күнү ошол замандагы пайгамбардын заманындагы эң күчтүү балбан адам келиптир. Ошондо айтканда балбан дегенибиз күч жагынан. Анан ал киши пайгамбарга келип, "Эй Мухаммад" дейт. "Эгерде сен мени жеңе турган болсоң, мен сенин диниңе кирем. Эгер мени жеңбей турган болсоң, анда мен жөнүндө унуткун. Мен сени менен такыр тиешем жок" дейт. Ошол жердеги ошол чөлкөмдө аны бир да адам болгон экен жеңген. Ошол мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Мейли, сиз менен күрөшөйүн" деп баягыны экөө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны колунан кармаганда, эмнекен баягы ушунчалык балбан адам эч нерсе кыла албаган. Бирок пайгамбар акырын жыгып койгон экен. Баягы жыгылган күрөшкө тойбойт деп, эмнекен ошол замат кайра "Жок" дейт. "Сен эмнегедир туура эмес кылып койдуң, кайра күрөшөбүз" деп. Баягы экөө туруп күрөшө баштады. Пайгамбар жыгып койду кайра. Баягы дагы ызы чуу салды. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акырын жыгып туруп, колдон кармап туруп алды, баягы акырын айтты: "Болду эй Мухаммад, сен жана сенин кудайың мени жеңди" деген экен. Мына ошондон кийин эмнекен бул адам ыйманга келген экен. Бул жерде ала турган максат эмне болду десе, биринчиден ал адамды эч ким жеңе албайт болчу. Демек эч ким жеңе албайт болчу. Бирок пайгамбардын жеңгенде пайгамбарыбызда ошончо күч бар беле десе, пайгамбарыбызга жардамчы Алла бар болчу. Ошол Алла да күч берди, аны жеңди деген сөз да турабы?
Ошол эле мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында адамдар бир күрөшүп аткан болсо, чуркап бири бирине жарышып аткан болсо, ошол мезгилде жаатып аткан болсо, найза ыргытып аткан болсо, ошол мезгилде таш ыргытуу болуп аткан болсо, мынакей ошого пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан каршы чыккан эмес экен, же болбосо жок муну кылбагыла деген эмес экен. Эмне үчүн дегенде анткени себеп дайым такай адамга бир машыгуу жолу керек экенин пайгамбар айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп электен мурун Меккеден Хира деген үңкүргө чыккан. Мен кийин Кудай мырза баарын умрага, ажылга барганда көрөсүздөр. Ошо Хира деген Жабали Нур деген тоо бар. Ошол тоого пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыкканын, мисалы биз чыга турган болсок 4 саат араң чыгасың аякатчы. Азыр жол жасап коюп да ошондо 1,5 саатта чыгып атабыз. Мурун болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жака чыгып кайра түшүп турган экен. Дегеним бул деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын күч жагынан дагы мындай кыймыл аракет жагынан да дайым активдүү болгонун дагы бир белгиси экен. Дагы бир жерде болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз экөө, Айша энебиз айткан, "Я Расул, чүп кел жарышабыз" деген да. Кел жарышабыз дегенде, эмнекен макул деп туруп экөө чуркаган мезгилде баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калып калат. Ошол менен кичине пайгамбар ооруп турганда, ушундай болуп турганда, мына ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калып калат, Айша энебиз ашып кетет. Анан кийин пайгамбар Меккеде Мединага көчүп келгенден кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күндө Айша жарышасыңбы дейт да. Ошол менен жарышканда пайгамбар ашып кетип, Айша энебиз калып калат. Айша 1-1 деген экен пайгамбар. Айша 1-1 деген экен. Эмне дегенде бул жерде эмнекен алымдар айтат, субханалла. Демек пайгамбардын жашоосунан биз көрө турган болсок, мындай бул деген нерсе азыркыча биз спорт деп койдук, машыгуу деп айтып атабыз. Бул нерсе шариятыбызда бул бар экен. Пайгамбардын жашоосунда болгон экен. Демек биз өзүбүздүн жашообузда дайыма бир экен ушул машыгууну бир мындай өзүбүзгө бир күнүмдүк бир жашообуздагы бир тартипке катар киришибиз керек экен. Күнүмдүк тартип. Мында максат эмне экен? Бул дүйнөдө жашаган адамдардын көпчүлүктөрдүн ийгиликке жеткен мезгилде алардан сураганда сен кантип ийгиликке жеттиң дегенде алар дейт экен дисциплина дейт экен. Же болбосо истикомат. Истикомат деп арабча айтабыз. Биз болсо мындай айтканда кандай постоянство деп коебуз орусчасы. Же болбосо дайыма такай туруктуу болуу экен. Туруктуу болгон гана адамдар бул дүйнөдө ийгиликке жетет экен. Билесиңерби ушуну? Туруктуу болгондор. Демек силерде дагы мына спорт менен машыгып атканда силерге эң бул зарыл болгон нерсе эмне экен? Бул туруктуулук болуп эсептелет, туурабы? Демек бул шариятыбызда өзгөчө каралат экен. Туруктуулук. Кайсы нерсе туруктуу боло турган болсо, ошол нерсенин аягында жеңиш бар, сөзсүз. Демек алымдар айтат, эгер бир адам дейт дайым такай намаз менен алек боло турган болсо, ал барып олия болот экен. Олия, билесиңер, олия. Алланын досу болуп калат экен. Керек болсо мындай жанагындай сууну ушундай бир айкан кылып коюшу мүмкүн экен, ушундай бир катуу Алла менен мамиле кылгандан, дайыма постоянно туруктуулук менен. Ошол эле мезгилде мисалы алса бир адам китеп окуй турган болсо, дайыма туруктуулук менен китеп окуй турган болсо, ал аалым болуп калат экен, аалым. Мындай айтканда ошол нерсени көп нерсени биле турган болуп калат экен. Эгерде бир адам туруктуулук менен жер иштете турган болсо, ал эмне болот экен? Ал аябай чоң фермер болот экен. Эгер туруктуулук менен иштеп мал карай турган болсо, эмне экен? Ал ошо мал караган жагында дайым такай субханалла алдыга өсүп, эң жакшы мындай жагында мал чарбасын өнүктүрүп ийет экен. Анан силер да мисалы эгер кийин китеп окуп кала турган болсолор, бир эффект 100 часов деген китеп бар. Эгерде ошол китепте айтат да, эгерде күнүнө 1 саат 100 күн адам бир эле иш кыла бере турган болсо, ошонун неси болот экен? Адиси болуп чыгып калат экен. Бирок айтат да, ошол ийгиликке жеткендер айтат, биз туруктуулукту дейт дайым мисалы саат 1-де ровно, саат 2-ге мен тренировка кылам дедиңер силер. Эмнеке тренировка кылам дедиң? Эми муну менен эмнеке күнүгө келе берсе адам мындай айтканда ошол үйрөнүшү мүмкүн экен, жыкканды үйрөнүшү, чапканды үйрөнүшү мүмкүн экен. Бирок экинчи нерсе болбосо жеңишке жетпейт деп айткан экен, ийгиликке жетпейт. Ал сабыр экен да. Сабыр деген билесиңер эмне экен? Ошондон келген оорчулукка чыдоо экен. Мисалы алса бир адам намаз окуп таштап коет кээ мешитке барбай коет. Эмне ал сабыр кылган жок экен да. Диндеги сабыр бар экен. Демек ошо намазга да сабыр керек экен да. Ал эми силердеги болсо керелден кечке тренировка кылыш үчүн дагы мисалы күнүгө келип атасың 1 саат. Бирок эми сен оорчулугуна сабыр кылышың керек экен. Туурабы? Сабыр кылышың керек. Бирөөгө жыгылганда бир жерин сынып калышы мүмкүн, бир жерин ооруп калышы мүмкүн, дагы бир нерсе болуп калышы мүмкүн, бир проблема чыгышы мүмкүн. Демек эмне экен? Сен ушул нерсеге сабыр кылышың керек экен. Карасаң, эгерде сабыр болбосо эмне болбойт экен? Ийгилик болбойт экен, субханалла. Баки.
Алымдар айтат, 3 нерсеге сабыр кылуу зарыл дейт. Ошонун бирөөсү өзүн тарбиялоого, аракет кылууга да сабыр керек экен. Силер азыр өзүңөр тарбиялап атасыңар. Мисалы мен билгенден спортчу балдардын баарын тааныйм. Мынакей агайыңарды карасаң, мындай спокойно эле жүрөт байкасаңар, мындай урушпайт, бирок мушташа турган болсо бирөөнү жаткыра чапса болот тура, оңой эле чаап коет. Мындай мисалы карасаң кичинекей эле бирөө жүргөнсүп атат. Бирок мисалы бирөө чоң бирөө келип алып асыла турган болсо, туруп байке коюңуз дейт. Акырында чыдабай кетсе эмне кылат? Чаата тура, мындай кийимди эле кармап алсаң болду туурасызчы. Бир эле кийимди эмне үчүн бирок сабыр кылып турат турабы? Сабыр кылып, истикоматка, субханалла, буга теңелгенде эмне депчи? Спортсмендин баардыгы тең ушундай сабырдуу болот да. Анткени билесиңер, силер күчтүүсүңөр. Силер прием билесиңер, азыр мисалы бир камыртыр көтөрүп чаба турган болсо, мисалы өлдү да байгачы. Же башы менен сайлат, же бир нерсе болот турабы? Бирок силер сабырдуулукка үйрөнөсүңөр да. Демек спорттун дагычы бир сонун жери бар экен да. Сени жөн эле эмес, балки мындай бир жашоодогу бир мындай баардык оорчулук нерсеге сабыр кылганга үйрөтүп коет экен, көрдүңбү андай нерсе? Эгерде сен чынында ушу спортту сүйө турган болсоң, сен исламды сүйгөндөй болосуң. Унутпаңыздар. Эмне үчүн анткени силер максат кылбагыла. Илимди деле бирөөнү жыгам деп алсаң, ал илим жукпайт. Эгер спортто деле бирөөнү жыгып мен бирөөнү жеңишим керек деп ошонун аркасынан жүрбөйт. Биз субханалла спортту эмне билебиз? Мындай айтканда өзүбүздү өзүбүз тарбиялоо катары карайбыз. Мисалы бир адамдар өзүн тарбиялаш үчүн мисалы арактан тарбиялап, тамек чекпей калайын деп канча деген нерсени кылып жүрүшөт туурабы? Ошону чытайм деп канча тамекинин ордуна насыбайдын ордуна дагы бир нерсе кылып жүрүшөт. Силер болсо спортко келүү менен эле уже ал нерсени жеңип койгонсуңар. Спорт деген ушундай эме, бул өмүр бою силер менен калат. Өмүр бою. Демек мынакей, үчүнчүсү болсо бул курбанчылык керек экен. Эгерде курманчылык болбосо, мынакей жаныңды, малыңды, убактыңды бөлбөсөң ошол жерге эч качан ийгиликке жетпейт экен адамдар. Мынакей жан, мал мисалы канча деген нерселериңер бар. Кылыш керек. Бирок ушул нерсени мындай кой мен ушу спорт менен машыгып атам, ушу спорт жолунда жүрүп атам деп туруп эмне кылып атабыз? Субханалла, мына убактыңарды дагы мисалы 1 саат убакыт эмне гана кылсаңар болот болчу туурабы? Ошо акча коротуп атасыңар, төлөп атасыңар субханалла. Андан кийин эмне экен? Өзүңөрдүн жаныңарды берип атат экенсиңер. Өзүңөр кыйналып атат экенсиңер. Башка бирөө кыйналган жок, силер кыйналып атат экенсиңер. Эмне ушуну курманчылык кылгандан кийин адам балдары сиз менен биз ошол нерсе ийгиликке жетет экенбиз. Ийгилик деген бул эмне десем, мен жана мындай айтканда мен силерге мындай түшүндүрүп айтып келатам туурабы? Биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосун айтып бердим. Андан кийин сабыр, мындай истиком, мындай тарбия жөнүндө айтып берип атам. Андан кийинкиси субханалла сабыр эме жан мал убакытты коротуш керек экен деп атам. Силер ушуну мен укканда эле уже белгилүү болду. Демек субханалла спорттон тапкан пайдам бар экен деп. Биринчиси, мына сен эгерде бизнесмен боло турган болсоң, демек ушу 3 нерсе болсо, мына азыр үйрөнгөн ушул мен айтып аткан нерсе бар болгон себептен ийгиликке жетесиңер. Эгер сен мугалим боло турган болсоң дагы, мейли субханалла, эгерде кийин депутат, президент дагы бирөө болуп кала турган болсоң да, эгер ушул боло турган болсо, сен сөзсүз ийгиликке жетесиң. Мен эме кылбайм, бирок менин досум силердин эле жердешиңер Нуржигит Кадырбеков деген бар, билесиңерби? Ал силердин эле жердешиңер, ушул же Оштон. Анан ошол экөөбүз дос, ошол мен ал киши менен кыдырып тияка бияка барып калам. Ошо барып калган мезгилдерде мен уктап аткан болом, багымдат жатып уктап алам да. Бирок ал эрте багымдат намаздан кийин туруп алып басып кетип калат. Басат. Канча бирөө басып келип, анан кийин мен могу туруп келе жатсам, "Ой, дамылар, сиз дагы уктап атасыз" деп тамашалап өтөрөт да. Эмне үчүн ошол өзү карате менен заниматься эткен себебинен ошондой бир дисциплина пайда болуп калганда, карасаң биз мындай чарчап турсаң чарчабайт да. Анан айта берем, биз сизге жетпейбиз депчи. Сизге жетпейбиз. Мен адамды мындай айтканда, ошол мындай политикада дагы, саясатта дагы, жашоодо дагы, динде дагы дайыма эмне экен ушул ийгиликте жүргөнүн көрөм да. Анткени эмне үчүн дедим, 3 касиети бар мынакей. Тарбия, тартип кармайт, сабыр кармайт, анын өз жан малын убактын курманчы кылат. Адамдар аябай жакшы көрөт анычы. Эмне үчүн жаш балдар да аябай жакшы көрүшөт. Эмне үчүн дегенде, анын жашоосунда мындай бир маңыз бар. Спорттон келип чыккан маңыз бар. Өзү айтат, мен спортто жүрүп дейт да, ушу көп нерсеге жетиштим деп айтат да.
китепте жазып жетишет, сүйлөп атсаңыз телефонго сүйлөп бүт баарын жетишет да. Демек, машалла, силер дагы мынакей спортто мынакей башында мынакей баарыңар кичинекей баласыңар, жашсыңар, келечекте субханалла ушул нерсе спортто бекем болуп, эмеликинде мындай бир аракет менен болсо, иншалла Кудай буйрса кийинки үй бүлө маселесинде дагы кыздарым отурат машалла. Үй бүлө маселесинде да кийинчерээк мынекен мындай бир көтөрүп чабыш шарт эмес. Мынекен өзүбүздү тарбия алып эртеңки күндө субхана бир оор нерселерге жашоодо оор бул жашоо азыр силерге жеңил көрүнүп атат да. Ата энеңер акчаңарды берип атат, ушул жерге келип атасыңар машалла, катышып атасыңар. Бирок эгерде силерде ушул биз айтып аткан 3 нерсе пайда болбосо спортто, анда атаңардын ата энеңердин акчасы деле бекер короп аткан болуп калат. Мисалы мына ийгиликтин башталышы мисалы балким ошол 3 нерсени мына бекем кармаган себебинен мына чемпион Азияга барып келип атасыңар, Бишкекке барып атасыңар, дагы канча деген жактардын мындай бир жерге барып багынтып келип атасыңар. Бирөөнү жеңип келип атасыңар. Кээ бирде ойлошу мүмкүн да, мен ушунча жүрдүм, монда бир темир тагынып койдум. Эмне эмеси бар деп ойлойсуң да туурабы? Жок, бул сенин бир ийгилигиң да жашоодогу. Мына кичинекей бардыңар, мисалы алтын медаль алдыңар, күмүш медаль, коло медаль алдыңар. Бул жашоодогу биринчи кадамдагы биринчи ийгиликтер. Бир адам өмүр бою өзүн спортко багышташы мүмкүн. Дагы бирөө болсо өмүр бою спорт келерки жашоосуна таасирин тийгизиши мүмкүн. Демек, мынекен баарыбыздын сиз менен биз машалла мусулманбыз машалла. Демек, мусулмандын руху, духу күчтүү болуш керек экен. Мусулмандын коркпогон мусулмандар гана мынекен калган нерседен коркпойт. Мисалы алса, жүрөгүңдө курч боло турган болсо, намаз окуш оңой болот. Жүрөгүң курч боло турган болсо, орозо кармаш да оңой болот. Жүрөгүң курч болсочу, садака, зекет бериш да оңой болот. Эгерде жүрөгүңдө субханалла жана коркунуч бар болсо, жүрөгүңдө субханалла бир мындай рухуң, духуң, жан дүйнөң алсыз боло турган болсо, анда мынекен бүгүн арак ичип кеткени канча, наша чегип кеткени канча, наркотикке берилип кеткени канча, субханалла туурабы? Кичинекей бир жашоодо оорчулукту көтөрө албай, эмне болуп атат экен, сынып кетип атышат. Демек, силердин спорттогу жүрүшүңөр бул силерди ошол келечектеги чоң келип аткан проблемалардан оңой чыгуунун дагы бир жолу экенин унутпашыбыз керек экен, машалла. Туурабы? Ахирет деген бар. Ахирет деген бул дүйнөдөн өткөндөн кийинки жашообуз. Андан кийин жашоо бар. Мына ошол жашоого барганда адамдар балким эгерде силер мына агайыңар айткандай бул жалаң спорт менен болуп, бирок диниңер болбосо, бири-бирибиз экөө жашай албайт. Жалаң спорт менен болуп, бирок намазсыз, динсиз жашап калсаңар, анда субханалла жашооңор кем. Жанагындай бир канаттуу чымчыктай. Бир канаты бар чымчык эч качан уча албайт, туурабы? Дин дайыма экинчи канат. Түшүнүп атасыздарбы? Дайыма адам көтөрөт, аял болсун, эркек болсун, баарын көтөрөт. Мына ошо кыямат күнү Алла Тааланын алдына барганда, сиз менен биздин эң чоң Алла Таала сурай турган нерсе, сен мени таанып келдиңби? Сен мага сыйынып келдиңби? Сен менин буйругумду аткарып келдиңби деп сурайт. Мына ошол мезгилде мынекен сиз менен биз айта албайт экенбиз. Кечке тренировкада жүрүп, кечке жолдо жүрүп, кечке тигинтип жүрүп, кечке оокат кылып жүрүп, мен ушуну кылбай калыптырмын. Аны айткан күндө дагы Алла Таала субхан айтат. Ошондо билесиңер, агайыңар Эрмек молдон алып келген, силерге айткан, түшүндүргөн, намаз окугула деп айткан деген мезгилде жооп бере албай калышы мүмкүн экен. Ошол себептен мынекен эркек балдарга 9 жаштан баштап мынекен намаз окуш парз. Кыз киши болсо 12 жаштан баштап намаз окуш парз болот. Силерди ушун жашооңорго мындай кандай жанагындай бир дисциплина катары киргизип коюңуздар. Мына мисалы тренировка убагында азан айтылды, агайыңар душуңар бар экен, шарт келдиңер. Ушул киманоң боюнча эле. Шарт субханалла эмне кыласың? Намазың окуп аласың, болду. Эчтеке болбойт. Кир болсун, тер болсун, эчтеке болбойт. Шарт турдуң да намазың окуп алдың да кайра тренировкаңды кылып кете берсең болот. Түшүнөсүздарбы? Демек, мынекен бул сиздердин спортуңар динге, ал эми дини болсо, силердин спортуңарга тоскоол болбойт. Эч качан мүмкүн эмес. Экөө бир момдай, бир жанагындай бир алманы экиге бөлсөң, экөөнү коштуң бир алма болот атпайбы? Ошондой эле болуп эсептелет. Колосузбу? Демек, машалла, эми сиздер бул дүйнөдө өзүңөрдүн жолуңуздарды спортко келүү менен эле таптыңар. Мен ошол дүзө боюнча да мен Алиман деген кызым бар, досумдун кызы, Алиман деп ошо кеминдик. Ал дагы ошо тети эмеге чейин барып коло медаль алып келген, бая аркасында барып келди. Алиман Бакытбек кызы деп. Мен дайыма жанагындай бир витамин, анмунусуна көп эме кылам, дайыма колдоп турам. Мен айылымда да көп спорт жана өтө колдойм мен. Анткени себеп спорт
bu şariatка эч бир каршы болбогон себебинен дайым алдыга өсүп, мисалы мен буларды көрүп алып, машалла мисалы мына бул ар бир спонсор болгондор, мынакей булар жөн эле спонсор болуп аткан жок булар. Булардын бардыгы тең мисалы айтканда чоң бир салым. Билесиңер турабы? Бул чоң бир салым, мынакей ар бир олтан бардыгы тең бир силердин жашооңорго, келечегиңерге салым кошуп атат. Мен дайым айтам, мисалы кимде ким бир адамдын оңолушуна салым кошсо, демек алар бир адам оңоло турган болсочу, бүткүл адамзат оңолот экен. Эгер бир адам бузула турган болсо, бүткүл адамзат бузулат. Түшүнөсүзбү? Мынакей эгерде бир жерде адамдар күнөө кыла баштаса, керек болсо кургакчылык болуп кетет экен. Көрдүңүзбү кандай? А силер болсо мына спортту менен машалла ушу менен оңолоштурууга да каласыз, Аракет кылабызбы? Машалла, уйкуңар келип баштады. Алла береке берсин уйкуңарга, машалла. Могу көрүп атам, бирөөндө кара экен, бирөөндө сары экен, бирөөндө кызыл экен. Курлар, бирөөндө жашыл экен. Бул эмнени билгизет? Бизде ушул 7 пояс бар. Баштапкы 7 пояс. Ак кур менен келишет, андан кийин сары кур, андан кийин кызгыл сары, анан жашыл болуп. Мастер спорт да? Анан кийин коричневый, анан кийин мастер спорт. Карасы мастерби? Карасы мастер. Ошого чейин. Машалла. Сен кандай экен? Коричневийби? Жок, көк экен мунуку, машалла. Жакшы мына көрдүм, кандай бир стимул экен да ошондой бул, чоң бир стимул экен, машалла. Мен сары акка да жербейт экенмин ошондой. Машалла. Аллахым береке берсин, Аллахым, машалла. Жана сөз айтып кеттим, кечирет сөзүңүз бөлүп койдум. Дин менен дагы жүрүп биздин өмүр бою өмүрүн динге сеними бар. Иншалла. Азынча басып атам мен. Басып атасыз. Кичине. Уруксат берсеңиз биздин ушул балдардын эмеси бар эле, белеги бар эле. Машалла. Алла разы болсун. Кимоно бул биздин формабыз ошол. Мындагы кур ак кур боломбу деп калдыңыз. Машалла. Алла разы болсун. Залыбыздын атынан берек болсун. Рахмат. Алла разы болсун. Ошол кимоно сизге бул спорт менен машыксаңыз, бул комплексный вид спорт деп койсок да болот, дзюдо. Ичинде партери, бүт нерсеси бар. Приемдордун эң көп приемдор бул дзюдо спортунда, негизичи. Урбайбыз, зулум кылбайбыз, тек гана күрөшүп, ошол пайгамбарыбыз күрөшкөн спорт. Чоң кишилер да келет бизге. Ошол абдан сүйүнөбүз. Максат ажы акебиз машыгып турат, сиз дагы машыксаңыз. Иншалла. Убакыт. Жаздык. Жазып койгон, Эрлан жазган болсо, бул дагы сизге. Алла разы болсун. Балдардын атынан кабыл кылып коюңуз. Алла разы болсун. Рахмат. Балдардын азыр бир-эки суроолору бар болот. Болду, иншалла. Суроолор болсо балдар. Суроолор болсо бергиле. Билсем жок. Спорттон деле жооп бере берет. Жашоодон, тажрыйбадан, диний жактан бере берсеңиз болот. Балдар суроолор кимдерде бар? Колду көтөрүп бере берсеңер болот. Жазбай эле убакыт кетирбейчи. Сразу туруп. Кимде бар? Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Эми түш бар го, биздин түш көрөбүз го. Түшүбүздү биз качан уктагандан кийин биздин жаныбыз денебизден чыгат. Уктадык, мисалы, биздин жаныбыз денеден чыгат. Анан башка жандардын баары ким уктап аткан болсо ошонун жандары чыгат дагы, субханалла. Ар ким менен президент менен жолугуп каласың түшүңдө. Же дагы бир падыша менен, дагы бир муфти менен, дагы бирөө менен болуп каласыз. Бул бош жан деп коебуз. Мындай айтканда, жана адамдардын жүрөгү спорт менен машыгып аткан дагы бир жакшы жери, адамдар көп стресстен алыс болот да. Түшүнөсүзбү? Ошол себебинен мен дайыма бул спорт менен машыккыла деп айтам. Кээ бирлер бар, келет, анан кийин мындай уктап такыр шалдырып атам, такыр койдум, айтам, барсаң, спорт залга барсаң, эме бар деп айтам жанагындай. Груша бар. Ошо грушаны кыйкырып, тепкилеп, дан соғып ал деп айтам да. Эмне пайда берет дейт. Барсаң дейм да. Анан барып тагын бир күнүнөн келип калат, уксу жыргап калдым депчи. Көрсө, ушундай бизде эме бар экен да. Айтайын дегеним, ошондой адамдардын жандары жана көтөрүлөт экен дагы, ар ким менен жолугат экен. Бул жүрөктөр тынч. Эми түш эки түрлүү болот экен. Биринчи түш бар экен, бул Алладан.
экинчиси шайтандан. Алладан болгон түштө адамдар жанагындай жакшы тоого барып, жанагындай түшүндө бир сонун нерсе көрүп, бирөө ал эми шайтандан болгон түштө болсо, эмне кылат экен? Түшүңдө субханалла ар кимди жылан шайтан көрүп, бирөө менен мушташып, кырлышып, өлтүрүп, качып, ушундай нерселер болот экен. Ал эми пайгамбар болсо бизге айтып үйрөтүп койгон. Кимде ким эгерде түшүндө жаман түш көрө турган болсо, аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп ойгонуп кетермен, аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп сол жака 3 жолу түкүрүп, ана мындайынан жатып алыш керек. Түшүндүңүзбү? Демек ошол шайтандан келди деп коебуз. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Кана айтып калчу чогу? Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Деп эле анан сол жака түкүрүп эле бияка жатып алыш керек экен. Анан ошол биздин душманыбыз шайтан качан адам баласы кыйналып бирөө менен урушуп турган мезгилде, бирөөнү таарынып турган мезгилде, ачууланып турган мезгилде, капаланып турган мезгилде келип бизге васваса кылат экен. Васваса дегенибиз азгырык салат экен. Жанагындай бир түнчүк таяр жатаарыңда бир кара нерсе болуп көрүнүп, же дагы бир эме болуп көрүнүп, ошол мезгилде эгерде жок, сен мага эч зыян бере албайсың, мен Аллах Таалага таяндым десеңчи, ошол замат качып кетет экен. Көрдүңөрбү мындай? Силер күчтүү эрктүүсүңөр да, спорттогулар эрктүү болот. Силерде эрк бар. Менде мисалы эрк жок болуп калат, кээ бирде мисалы уктап калышым мүмкүн. Бирок силер обязательно эмнеге тренировка барышыңар менен эркиңер бар. Сен рюкзакка саласың, мен жок мен кеттим деп келип алып, мекет биякта чуркап жанакындай нерсе кылып өзүңөр ушунаган, туурабы? Демек эрктүүсүңөр силер. Ошол сенен жок, мен Аллага таяндым. Сенде эч бир зыян жок, пайда да жок деп туруп, деген аузу биллахи минеш шайтанир раджим дегенде баягы качып кетип ошо васваса болбой калат экен балдар. Анан жатаарда эгерде кимде ушундай аткан болсо, ихлас, кул ху Аллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس деп ушу 3 сүрөнү өзүңөргө дайыма окуп, колго үйлөп, денеңер бааны колуңа жеткенingizге чейин сүртүп койсоңор, Кудай буйрса жанагындай жылан, ит деген нерселер кирбей калат экен. Эгерде ким деген бас болсо, түнчү уктап атканда бир нерсе баскан болсо, кыйналып аткан болсо дагы, ушул нерсени кыла берсе, иншалла Кудай буйрса, ал нерсе болбой калат. Ушундай түшүнүктүү болдубу? Анан буга коркпогула. Мен жана айтпадымбы, мындай спортсмендер духу күчтүү болот депчи. А духу күчтүүлөрдөн коркот алгандыгыдай эле. Шайтан коркот кадимгидей. Жесе ушул мен көрдүм канчасынан субханалла. Өткөсө спортко машыккан балдар стресс да көп болбойт да. Ошон үчүн мындай эң негизгиси, эгерде бир жака барсаң, машыгып жанагындай бир күрөшүү менен жеңилип калсаң, кыжалат болбо. Жеңилип калсаң эмне болуптур эми? Субханалла тагдырда Алла Таала аныкын жазды, тиги жеңилмеген экен сени. Демек алдыда дагы көптөгөн ийгиликтер бар экен, унутпаш керек. Түшүнүктүү болдубу? Аллахым разы болсун. Сурооңор болсо бергиле, машалла. Дуанын кабыл болгонун кантип билсе болот, машалла, жакшы, өтө сонун. Дуанын кабыл болгонун ошол эмнени дуа кылсаңыз ошонуңуз келгенден билесиз да. Ошол да дуа кабыл болгону. Кээ бир убактарда дуа мындай болот да, бир Кудайдан бир нерсе тилейбиз да. Пайгамбар долом айтат экен, ад-дуа мухкул ислам дейт. Мухкул ибада дейт. Мындай айтканда, мындай ибадаттын чучугу дейт. Дуа Кудайдан тилөнүү, Кудайдан о Алла десең, ушул мындай айтканда ибадаттын чучугу, сөйөктө чучук болот го. Ошондой дейт да. Эми пайгамбар ад-дуа ибадатын дейт. Дуа бул ибадат дейт. Ибадат деген Кудайга сыйынуу экен. Колуңду көтөрүп ал, я Алла, мен өзүм бир адатым бар, постоянно машинамен кетип баратып, ичимен дуа кылып кете берем, я Алла. Мен ушундай Аллах менен сүйлөшүп кете берем да, мындай айткандачы. Ушуну ичимде болгон сырым барын айтып алам да. Аллахачы. Эч ким жок, мындай өзүм машинамда жалгыз эле кетип баратам да. Ошол мезде сүйлөшүп Аллах мененчи, я Алла, Алла деп сүйлөшүп алам. Анан эмне жүрөм тыч, сонун болуп калам да. Анан Алладан дуа кылам, анан күтүп коюп жүрө берем. Эгерде болбой калса, мен элем точно билем, значит субхана кийинчерээк берет. Эгерде жашоону бербей алса, значит бул бейишке калып калыптыр деп эсептейм да. Ушундай тилек эле машалла, макулбу? Анан эң негизгиси жаның ардаган чүңүлө. Понимание деп коет го. Мындай понятие простить деген сөз бар, билесиңерби?
любой убакытта ушуну бир адам сага кандай болсун, ким болсун, ата-энеңер болсун, тууганыңар болсун, досуңар болсун, шериңер болсун, дайыма түшүнүктүү болгула. Анан кечиримдүү болгула. Эгерде сен бир адамды мындай бир чын жүрөгүңөн кечирген болсоң, анда дубаң дайыма кабыл болот. Эч кимге мындай бир кек сактабагыла. Эч кимди жаман көрбөгүлө, бөтөнчө ата-энеңерди. Анткени алар субхана болгон күчүн жумшап атат силерге жакшылык кылыш үчүн. Мейли атаңар кандай болсун, апаңар субхана кандай болсун. Алар кээ бир убактарда кээ бир мен билем, балдар силерге окшогон куракта балдар ата-энесине көп таарынышат. Таарынсаңар, дуаңар кабыл болбой калат. Тескерисинче аларды кечирип койгула. Макул, алар силерди түшүнбөй аткандай болушу мүмкүн. Силер бир нерсе айтсаңар, силерге мындай бир жакшы кылбай аткан болушу мүмкүн. Бирок алар субханалла силерге дайыма жакшылык каалайт. Ооба, сиздердин кылуу азыркы бул машык атпайсыңарбы? Бул сооп болуп эсептелет. Пустая трата времени эмес бул. Силердин телефондо отурганга пустая трата времени. Бирок азыр силер машык атпайсыңарбы? Эми намаздагыдай сооп таппайсыңар, бирок сооптун үстүндөсүңөр. Ар бир мисалы күнөө келип атканда силер сооп таап атасыңар. Анткени силер исламда жактырылган амалды кылып атасыңар. Эгерде силер бирөө менен топтошуп туруп алып, жанагындай бир музыка менен дискотекада жүргөнүңөрдө, анда күнөө таппаксыңар. Же болсо субхана тияктан барып наша чегип аткан болсоң, же наркотик чегип аткан болсоң, жанагындай бир Кудай сактан энергетик ичип аткан болсоң, дагы бир нерсе кылып аткан болсоң, анда сен күнөө тапмаксың. Бирок бул жерде мына келип кеткениңер бекер эмес. Пайгамбарыбыз балдарыңарга 3 нерсени үйрөткүлө деген. Ошонун бирөөсү спорт мына боло береки. Силердин ата-энеңер да сооп табат азыр. Түшүнөсүңбү? Башка сабыр кылганыңар үчүн, истикомат постоянство дайыма ушу туруктуу болгонуңар үчүн силер сооп таап атасыңар азыр. Бирок намаз убагы келгенде колдон келсе намаз окумаңыздар, макулбу? Эгерде спортуңар намазгадан тыйып койсо, же болбосо намаз убагында мындай агайыңар жок, намаз окубайсыңар десе, анда спортуңда күнөө болот, анда ибадатсыз өткөн күнөө болуп калат. Түшүнүктүрбү? Алла манас болсун. Так, кимдер? Ассалаумалейкум, устаз. Менин атым Болотбек. Биздин залга кош келипсиз. Менин суроом, кыйынчылык келген учурда чыдамкайлык болуунун эң жакшы жолдору эмне? Кыйынчылык отургай болом, отургай. Алла ыраазы болсун. Адамга кыйынчылык келбей койбойт. Бул жашоо өзү кыйынчылык. Чудастар, бул жерде күнүгө адамга кыйынчылык келет. Сыноо келет. Сыноосуз дүйнө болбойт. Бул дүйнөдө бүт нерсе сыноо. Чудастар, ошон үчүн ар бир сыноо келгенде бул Алладан келди. Мага Кудай Таалам берди деп түшүнүш керек. Анткени Аллах өзү айтат да Куранда, биз дейт бир да пендеге дейт өзү көтөрө албай турган сыноо бербейбиз дейт. Демек сен көтөрө ала турган сыноо келет. Сыноону сен көтөрө аласың, ошо ар биринин даражасына жараша сыноо келет. Ошо сен ушул сыноону көтөрүш керек. Бул нерсе Алладан болду деп жакшылыкка жоруп туруш керек. Иншалла ошонун аркасында жеңил. Мисалы, бир күн мончалык боло турган болсо, эртең мончалык сыноо келиши мүмкүн. Эртең болсо момундай келиши мүмкүн. Сыноочу, адамгачы мүмкүн эмес. Бул сыноо эч качан токтобойт. Адам баласы өлгөнгө чейин болот. Ошон үчүн мен жанатан бери айтып аткан нерсем ушул, силер спортто жүрүп, ошол нерседен сыноодон чыгып кетүүнүн жолдорунда жүрөсүңөр азыр. Оорчулук келдиби? Келдиң, машалла. Эмнекен ошо менен өзүңдүн стрессиңди чыгарып, жок, деп ошого бекем боло турган бул спортта ошо чоң жардам берет. Түшүнөсүзбү? Демек, эч ким сыноодон сыноо мага болбойт деп айтпаш керек. Бүгүн мисалы бирөө жыргап жүрөт да, бирөө мисалы укмуш, курсагы ток, кайгысы жок, машинеге которуп жыргап жүрөт го. Карасаң көбүн көрөсүңөр, бомж болуп калган уже. Эмне үчүн дегенде сыноо келгенде көтөрө албай калды. Мен дайыма бүт ишкерлерге дагы, спортсмендерге дагы, негизи ийгиликке жеткен адам бардыгына качан алар сынып калганда, болду устаз, болду, эчтеке кыла албай калдым. Всё, бир эле жол калды. Арак ичип кетиш керек, жоксо бомж болуп кетиш керек деген айтам да, жок дейм. Сен андай кылбашың керек. Аллах сага бул нерсени сыноо катары берди. Эгерде сен ушул нерсеге сына турган болсоң, жашооңду талкалайсың. Сенин тажрыйбаңды, сенин мындай айтканда машыгып тапкан тажрыйбаңды, сен ошол тапкан сабырдуулугуңду,
ошол эле мүмкүнчүлүктөрүн эч ким тартып алып калган жок. Мынакей могу жерде тургандар баарыңар бир туугансыңар. Мына могу бир татами могу жерде турасыздар да бир залда жүрөсүңөр, силер унутпагыла, силер бир туугансыңар уже. Мынакей могу кичинекей балага силер жардам беришиңер керек. Мына улуусуңарбы? Байкеңер улуу киши кыйналып калса, силер жардам беришиңер керек. Кийин бирөөң бай болуп каласың, кийин бизнесмен болуп кетесиң, бирөөң бийликте болгон болосуң. Мына ушул залдагы машыкканыңар, бир идеядагыларыңар дайыма бири-бириңерге жардам беришиңер керек болот. Жудасыздар ушуну. Демек, машалла, ар бир адамга сыноо келгенде, сыноонун үстүнөн чыкканга себептер дагы бар. Мына силер бир себепсиңер. Бири-бириңерге жардам берип чыгып кетишиңер мүмкүн. Бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. Сооп болот дебегиле, ушуну көрмөксүң дебегиле. Жок, бул менин бир тууганым дешиңер керек болот. Экинчи, балким бийликтен, балким акча менен, кээ бирде жөн эле сөз менен дагы адамга поддержка керек болот. Мына ошондо ушул поддержканы кылышыңар керек. Жана үчүн эмне үчүн агайыңар менен дайыма тыгыз мамиледе болгула деп атабыз. Анткени себеп субхана сөз менен дагы, өзү менен дагы, күчү менен дагы балким дайыма эмнеке поддержка болот. Силерге мындай айтканда бир туруктуу бир колдоочу болот. Түшүнүп атасыздарбы? Ошол себептен машалла сыноо келген мезгилде дайым такай Алладан келди деп билгиле. Макулбу? Алладан деп, анан жакын жаныңардагы жакыныңарга эгер сезип калсаңар жардам бергиле иншалла. Азгылайт. Мени тура. Кыргыздар балалар эмне үчүн келет дейт. Сен дагы күчтүү кылыш үчүн келет. Силерди, бизди дагы да күчтүү болуш үчүн Алла тарабынан жиберген бул бир сыноо. Түшүндүңбү? Демек, ушул нерсеге бир аз болсо да машалла, мындай бир туруктуураак болуп, я Алла деп койсоң, калган жагы оңолуп кетет. Макулбу? Бир устаздын бир жакшы сөзү бар да, мындай дейт. Эгерде менин жашоомо сыноолор келбегенде дейт, мен бул дүйнөдө бат эле жок болуп кетмекмин деп айткан экен. Көрдүкпү кандай нерсе? Мына бул кичинекей баланы аз карасаң, кандай жүрөгү таза. Бул жерде эмне сүйлөп атканыбыз деле кереги жок буга. Баардыгыбыздын жүрөгүбүз кичинекей балаңдай таза болуш керек да. Ошондо анан биздин намазыбыз дагы, биздин жашообуз да жеңил болот иншалла. Макулбу? Биз баарыбыз кичинекей болуп келебиз ушундай болуп. Анан акыры субхана карганда ушу кичинекей баладай болуп калабыз. Алла таала алсыздыктын алсыздыкта болосуңар дейт. Аз күчтүсүңөр да турабы? Мына аз күч менен ушундый машыгып, жыгып ушундай болуп атат. Мындай бир тажрыйба менен жана бир приемга салып атасыңар. Бир күн болот субхана, приемуңда жардам бербей калат. Мына ошол мезгилде сиздин жакшы сөзүңүз, жашоодо алган тажрыйбаң сага жардам берет. Бүгүн күчүң болсо эртең мынекен жашооңдо алган тажрыйбаң. Мына ошол себептен жашоого бир проблема келдиби? Демек субханалла сен бирге дайсаң да күчтүү болдуң. Эки жолу келдиби? Эки жолу күчтүү болдуң деген сөз экен, Маша Алла береке берсин. Кимден? Оруз айында эрте менен туруп ооз бекитип албай калсаң, кийин орозоңду турсаң болобу же болбойбу? Эми Кудай буйрса, сон орозого чейин эле суроо болду, машалла. Алла береке берсин. Биринчи жолу мага орозого 6 ай калганда субхана суроо берип атышат, маша. Алла береке берсин. Туура балам. Эгерде кимден уктап калса, орозо мезгилинде ошол мындай айтканда ооз бекитпей калса, ошо негизинде Рамазанда кечинде ниет кылабыз. Жатаар деле ниет кылдым, орозо тума кылып коебуз. Эмне үчүн энди уктап кала турган болсок, ошол ниет менен кете беребиз. Түшүндүңбү? Кечинде ооз ачабыз машалла. Бирок атайлап эртең менен тамак ичпей койсо макруу болот. Ифтарлыкта береке бар. Ифтар эртең менен ифтарлык кылган жакшыраак болот иншалла. Аллаху акбар ва кабир. Даярданып тургула? Енді сұрауым қаза намаз жөнінде болчу. Мисалы багындат намазга уктап калып, беши намазына убакыт келип калгандан кийин биринчи каза намазды окуйбу же беши намазды окуйбу? Жакшы болот эгерде ошо биринчи каза намаз окуп алсаңыз. Эгерде эч бир намаз калтырбай, анан ушу бир намаз калып калса, биринчи ошо багамдат окуган жакшы. Эгерде мурунтан эле каза болуп аткан болсо намаздар, анда пешим окуп, анан пешимден кийин субханалла казасын окугаңыз андан ошо туура болот. Бирок эгерде убакыт бар болгон болсо, сөз
биринчи багымдат намазын, сүннөтүн, анан фарзын экөөнү кошуп окуп калсаңыз жакшы болот каза катарында. Аны өтүп кеткен намаздар, мурунку намаздар, фарздар, Эми аны көп өзү жылдыктарды кантип окуйсуз? өзү адат кылып алыш керек да. Мисалы бир намазга багымдат окуп атсаң, ошонун алдында казасын окуп анан кайра парзды окуса, ушунун пешимди алдында парзды окуп алып же болбосо кийин парзды окушуну казаны кошуп кете берсе, мисалы бир күндө окуп атканда 10 намаз окулуп калат да. 5 маал отуруп, 5 маалга кошула берет, кошуп кете бересиң. 2 күндө 10 маал ошондо күнүңүн мисалы калган 10 жылдык намаз болсо, 10 жылда бүтүп каласың да. Ушундай кылсаңар да болот. Эсептеш керекпи же эсеби жок? Эсептеген жакшы болот. Кимде бар? Менин атым Алина. Көз тиген кантип спортко тоскоолдукка кантип өзүбүздү ошондо Көз тийген маселеси. Көз тийгенде спорт кылгың да келбей калат. Спортко баргың келбей калат. Ошонусу бар да. Ошонун себебинен машалла, эгерде кимге көз тийген болсо, жанагындай бат чарчап эле, кыжалат болуп эле, эч ким жакпай эле, сүйлөгөн жакпай, түн ичинде туруп тамак жешип эле, ушундай улам жуунушуп эле, анан үйдөгү апаң же болбосо атаң жакпай калып эле, ушундай мындай кыжалат болуп эле, мындай бир урушкун келип эле, бир нерсени талкалап эле, эшикти карате кылып тээп эле, ушинтип калышат. Анан ошондой кедергисин аябай чоң тийет, спорт кыла албай калат. Ошондо коргонууда болсо, жана мен ихлас фалак насты айттым го, ошону субханалла күнүнө жок дегенде эртең менен кечинде 3 жолдон окуп туруш керек. Ошондо көз тийбейт. Эгер кимге көз тийип калган болсо, анда бат-баттан суусап, кичине өзүнө өзү батпай эле, жана айтып аткандай кыжалат болуп калат да, баш ооруй берет. Көз тийгенден көп баш ооруйт. Ошол себептен машалла мындан бир аз кутулуунун жолдору бар. Дем салдырып койгула, же болбосо апаңарга атаңарга субхана кирилетип койгула, жанагындай суктап койгула. Ошондой кылып койсоңор дагы болот. Кара дубаны сүйлөбөй эле коеюн, Анткени бул кара дуба кылгандар жаман, күнөө болот. Алар тозокко түшөт. Кара дуба кылгандар адамдар жашоосуна. Анын көптөгөн белгилери бар балам. Ошонун себебинен эгерде кимде ким ушул болуп кала турган болсо, мен дагы да айтам силерге, мынакей Куранды көп окугула. Эгерде ким Куран окуй берсе, жалаң эле Куран окуй берсе, эч молдонун кереги жок болот, эч кимге дем салып кереги жок болот. Өзүңөр эле кутулуп чыгып кетесиңер. Башынан Куранга түшүп алгыла, муалим сан окугансыңар да турабы? Демек сиз Куранды билет экенсиңер. Фатихадан баштап эле, Бакардан кирип эле, күнүгө бир беттен окуй бер. Күнүгө бир беттен эле, мындай бир барактан, бияк. Болду машалла, бат деле ушундан кутулуп кетесиңер. Ушул улай суроо агай, устаз. Бизден башыбыздан бул нерсе өтүп эле жүрөт. Биле биздин залдан эмес, көп эле жерден билебиз, биздин өзүбүз машыгып жүргөн учурларда да байкаганбыз ал нерселерди. Азыр интернеттин заманында була белгилүү болуп калат да, көп коомчулукка. Анан ушул нерсени биз экспериментально эме кылып көрдүк. Эң ошол спортто деле дисциплинаны ким буза турган болсо, ошол формадан чыгып кетет да. Ошо диний жактан дагы дисциплинаны сактап алган адам ошондой болот экен деп түшүнүп калдык да. Туура. Сиз айтып атпайсызбы, постоянство кылып, күндө ушундай хадис окуп, Куранды көбөйтүп, жаттап, руханий жактан, дин жактан өнүктүрүп турса, тийбейт окшойт да. Сөзсүз да, сөзсүз. Ала намазы болгон болсо, Кураны болгонсо, зикир болсо, азыр эми теспелердин кичинекейлери бар го, электронный бар. Ошолорду дайыма колдонуп эле жүрө бериш керек да. Колуңан, оозуңан ла илаха иллаллах түшпөсө эле. Ал шайтан негизи кара дубанын баардыгы тең шайтандар аркылуу кылынат. Көз ачыктар бар го жанагындай. Көз ачыктарга барган күнөө болот. Парапсихолог деп коет, жанагындай бир адамдардын үйүн тазалап берет, бир аялдар, кемпирлер келип алат. Ошондойлорго субхан барганга болбойт. Психологко, спортивный психолог. Психологко болот. Биз жанагындай парапсихологдон ал бөлөк алар. Алар жанагындай өзүн психолог кылып алышкандан анан кийин ар кандай магияларды кыла берет. Сеанстар өткөрөт. Андай нерсеге болбойт. Шариатта күнөө болот да, жакшы болбойт, субханалла. Анан силердин болсо эң эмеси ушул эки, колдон келсе айтайын деп келатканым ошол болчу. Ошол ал көз ачтын баардыгы шайтандар менен иштейт. Ошол себептен алар ушулар менен жүргөн себебинен көп убакыттарда субханалла сиздерге зыян берүү үчүн шайтандарды колдонот. Ошол шайтандар кимге кол сала албайт? Биринчиси дайым такай дини менен жүрөгүндө
Кудайга болгон ыйман, ишеними бар адамга, экинчиси күчтүү адамга субханалла кол сала албайт. Унутпаңыздар. Макулбу? Мына ушундай. Дүмдө бар. Агайларда десең болот. Assalamu alaikum ustaz. Atım Mirza. An özüň umraga barбай ата-энеңе жолдомо берсең өзүңө көбүрөөк сабак берилеби? Сонун суроо машалла. Бергиле ата-энеңерге. Өзүңөр да барып келгиле машалла. Сооп, конечно, ата-энени сыйлаганга эмне жетсин. Ата-эненин ата-энеге кылган ар бир эмеңер, жакшылыгыңар бул сиз өзүңөргө плюс. Анткени ата-энеге кылган жакшылык бул эч качан жерде калбайт. Анткени силер да мына кертең бирөөң эне болосуң, бирөөң ата болосуң. Ошон ата-энеңерге кандай мамиле кылсаңар, силерге да ошондой балдарыңарда мамиле болот. Жашоо бумеранг деп коет билесиңерби? Кайтып келет, ар бир нерсе кайтып келет. Бир жолу кыйкырдыңбы апаңа, сага балаң 10 жолу кыйкырат. 2 жолу кыйкырдың, 20 жолу кыйкырат. 3 жолу кыйкырдың, балаң сени сабайт. Монтип кайтып келип катуу тиет да. Ошон себептен субханалла ата-энеге деген мамиле өтө кылдат болуш керек. Алардын урушкандары биз үчүн май болуш керек. Аябай сөөгүңө жетип атса дагы, эмнекен ошону сен тарбия катары алып кала бер. Значит, бул жерде оңдоп коеюн деш керек. Бир гана мындай жашоодо, дүйнөдө эң мындай айтканда силерди сүйө турган, силерге өлкө жакшылык кыла турган 2 гана адам бар. Бул сенин ата-энең. Болду. Башкалар эмес. Жолдоштор, демек субханалла калган баардык убактылуу. Ошо ата-энеге аябай жакшы мамиле кылыш керек. Алла Таала намаз окугула жана ата-энеңерге жакшылык кылгыла деген. Каргандалар үф дебегиле деген. Ата-энеге үф дебеш керек. Үф деген жанагындай бир ушинте эле бересиңер деп ичиген керек болсо ушинтип ойлобогонго аракет кылыш керек. Аларга субхана бетинен өп, жакшынакай мамиле кылып дайыма, машалла, аларды ошо ыраазы болуп туруш керек. Ушинтип мындай багып аткандыгына аракет кылып, мейли кандай болсун. Кээ бирде аз болот, кээ бирде көп болот, кээ бирде мүмкүнчүлүк болот, кээ бирде болбой калат субханалла. Ата-энеге мамиле кылышыбыз керек, жакшы мамиле. Кимде? Ой, кызым айтып бер. Ана. Жакшылыктын ээси болуш үчүнбү? Жакшылыктын ээси болуш үчүн. Жакшы. Отур, болду, түшүндүм. Жакшылыктын ээси болуш үчүн жакшы болуш керек да. Күнүгө өсүш керек жакшылык жагынанчы. Алла Таала жакшылыкта жарыш кыла деген. Жакшылыкта жарыш кыла. Мына биз мисалы бир күнү сүйлөшкүлө дагы эле агайыңар менен. Агай, боякта каргандардын үйү бар экен. Биз ошоко барып туруп, үйүм барып туруп, ошонун карлар үйүм барып туруп жыйнап келели. Агай, боякта бир детдом бар экен. Балдар үйү бар экен. Биз ошоко барып, биздин ата-энебиз бар, булардыкы жок. Биз баралы ошолордун бир нерседен жардам берип келели. Агай мисалса бул мынакей азыр эме болот экен, мынакей бол жерди, бол көчөнү биз чогулуп жыйнап мусоркалар менен терип коелу. Агай мечитке баралы да ошо мечиттин тегерегин тазалап келели деп инициатива көтөрө бергиле да. Организовать этчи. Мына ушул нерселердин баары болот мисалса. Же болбосо араңардан бирөө ооруп атат. Апасы ооруп аткандыр балким. Ошо апасына жардам берип койбойлу. 10 сом 20 сомдон болсо да мисалы. Же болбосо мисалы эми туулган шариятта тоскон жакшы эмес. Мындай жок эле нерсе да. Бирок бирөөнүн көңүлүн көтөрүп коюп, подарка берип койбойлу. Мунун баардыгы да мындай айтканда бул жакшылык да. Ал эми өчпөс жакшылык калтырам десең, субханалла, аны эч кимге айтпай кыла бериш керек. Эгерде адамдар бул дүйнөдө да, ахиретте да жакшылыгын көргүсү келсе, аны эч кимге көрсөтпөй калыш керек. Бир бар көрсөтө турган нерсе бар, бир көрсөтпөй турган нерсе бар. Анын эң жакшылык нерсе болуп турган бул жакшы адеп акылактуулар. Адеби жакшы. Эч ким менен сөгүнбөйт, мушташпайт, талашпайт, тартышпайт. Субханалла экен, мүнөзү жумшак, берешен, март. Адамдарга субханалла дайыма түшүнүктүү мамиле кылат. Мына ушул эң жакшы бул жакшылык болуп эсептелет. Бир адам түнкү намаз тахажжудка туруп, бирөө болсо садака берип, таап аткан соопту дейт да. Адеби жакшы, ошолордо эле таап коет экен. Ассаламу алейкум, жакшысызбы, ден соолук жакшыбы, ата-энеге жакшы мамиле, бир туугандарга жакшы мамиле, машалла, адебин көрсөтүү, агайлар менен, эжейлер менен, сабагында, машалла, мунун баардыгы тең эмне экен? Бул жакшылыктын бир башаты болуп атат. Иншалла, жакшылыктын ээси болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бирөө "Я Расулулла,
мен адамдардың ең жақсысы болғым келеді, улуусу болғым келеді. Адамдар дайыма мени эстеп тургусу келет дегенде пайгамбарыбыз айткан экен, анда дейт, адамдардан эч нерсе сураба деген экен да. Сен ең жақсысы боласың деп айткан экен. Сонун экен? Ушундай. Аракет кылабыз, машалла. Жагы кимде барбы? Ак мырза. Салам. Өзіңіз жөніңізде да айтып өтсеңіз, ушул жашоодо 3 негизги максатыңыз кандай? Биринчи, экинчи, үчүнчү деп. Биринчи, экинчи, үчүнчү деппи? Девиз. Окшойт. Мен өзүм жөнүндө көп нерсе деле айта албайм го дейм. Мен көп убакыттарда ойлоп коем, менин жашоомдо көп жаңы нерсе бар, эски нерсе бар, жүрөгүмдө субханалла катып калган нерсе бар, жумшак нерсе бар. Жашоодо биринчи максатым азыр өзүм үчүн болсо бул иманды өлсөм десем. Мен өзүмдүн личный мечтам ушул эки да. Мен ушу келме чыгып оозуман күнөө кетсем деп. Мен дайыма айта берем мен. Анткени мен өмүрүмдү ушу арнап койгом. Экинчиси азыр мен үчүн мен эч ким токтото албай турган нерсе бул агартуу жагы. Же болбосо мындай айтканда ушу сабактар. Мен үчүн азыр ушул эң чоң мындай бир максат болуп калды. Сизге окшогон жаш балдарыбызды имандуу болсо экен деген ойдо ушу иман сөзүн жеткизиш үчүн, адеп сөзүн жеткизиш үчүн аракет кылып жүрөм азыр. Бул бир эмен болуп калды. Үчүнчүсү болсо, субханалла, бул кайрымдуулук. Мен ушу 3 максат койдум азыр. Бул өзүм үчүн, андан кийин субханалла бул сиздердин айтканда жаштардын келечеги үчүн, үчүнчүсү болсо жашоодо мындай бир из калтырып кетүү максатында субханалла ушу кайрымдуулуктун нерсине өттүм азыр. Көп эле нерселер бар, максат кылып айтылганчы. Бирок эң чоң нерсем ушул эки, мен дайым такай жакшы ниет кылганга аракет кылам. Көп аябай оор экен. Мисалы, жакшы ниет кылыш аябай оор болот экен. Дайым эле кечире бериште оор болот экен, субханалла. Дайым эле мындай бир жакшы болуш оор экен да өзүчө. Кыргыздар бекер айткан эмес экенби? Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста деп. Мен намаздын айырмасы эмнеде? Асман менен жер дейди балам, отур. Үйдө окулган намаз субханалла 1 сооп болот. Ал эми мечитте окулган 27 сооп болот балам. Жамаат менен окулган сооп дагы андан бетер күчөп кете берет, машалла. Анан эми бул жерден да болсо жамаат менен окугула, ошондой сооп табасыздар иншалла. Жамаатка окуган сооп өтө чоң болот. Жума намаздык өзүнчө ар бир кадамга 500 күнөө кечирилет, 500 сооп жазылат, 500 даража көтөрүлөт ар бир кадамыңарга. Жума намазга баратканда. Периштелер күтүп алат, машалла. Үйдө болсо мүрзө кылбаш керек. Үйдөн да мисалы намаз окуш керек. Кээ бир убактарда мисалы мечит алыс болсо, үйдөн окуган болсо, ошо ниет кылсаңыз, иншалла Кудай буйрса ошол мечитке барганда сообу жазылып турат, Кудай буйрса. Макулбу? Колдон келсе мүмкүн болсо, эгер ата-энеңер уруксат берген болсо, мечиттен окусаңар, сонун болот. Үйүңөргө жакын болсо, азанды уксаңар мечиттен окуган жакшыраак. Ушундай. Анда Алла разы болсун. Разы болсун. Биз да жолго чыгалы, самолеттун убагы жакындап келатат. Бизде сунушуңуз, насаатыңызды айтып койсоңуз, мисалы жаш кезинен, жаш балдар эмес, жаш балдар Кудай буйрса окушат, мындайча айтканда, эмне деп коет, алтын жылдары болгондо, мындай көп ийгиликтерге жетишкен, көп жетишкендиктерге жетти, анан эми бир учурда токтотуп койгон балдар болот. Ошолорго акыл кеш эмеңизди айтсаңыз. Насаатыңыз. Эң биринчи насаатым бирөөлөрдү карабагыла. Бирөөнүн ийгилигин карабай эле кой, бирөөнүн субхана мындай ийгиликке жетпей атканын карабай эле койгула. Бирөөнүн мындай айтканда, кандай десем, жашоодогу болуп аткан проблемасын карабай эле койгула. Ал силерге тиешеси жок. Ар бир адам өз тагдырын өзү чаап баратат. Ошонун себебинен аракет кылгыла. Башка бирөө силерге эч качан үлгү болуп бере албайт. Бирок үлгү боло турган башка бар. Бирок силерге азыркы мезгилде кээ бир динди көчөдө тиги намаз окубай эле жүрөт, бирок жыргап эле жүрбөйбү? Тиги намаз окубай эле бирок бай болуп жүрбөйбү? Деген нерсе силерге Эртең баштайм, бүрсүгүн баштайм дей беришет го. ошо айтып берейин деп атам азыр.
кечиресиз. Демек субханалла ушундай нерсе ойдо болбогула. Бирөөнүкүн карабагыла. Ал эми кимде ким намаз окуган болсо ошо намаз улантсын. Кимде ким чыдап койгон болсо чыдаган жок. Ал мындай убактылуу бир душевный кризиске түшүп калды ком. Мындай бир убактылуу болду ал. Эми ошол эмне экен аны кайра жандандырып койсун. Кантип десе мисалы алса оңой эле. Ошол намаз окугандар менен бирге чогуу жүргүлө. Ким динде бекем болсо келсе, мисалы азыр бул спортто бекем болуп аткан себебиңер эмне экенин билесиңерби? Анткени спорттогулар менен жүрөсүңөр. Ошон үчүн бекем болуп атасыңар. Бир 5-6 күн келбей калсаң, келгиң келбей калат, билесиңерби? Эми ошондой эле намазга, динге бекем болом десеңер, ошо диндеги бекемдер менен болгула. Мына балам айтты го, мечитте окуган намаз, үйдө окуган намаз деп. Мечитке барып тургула жакшы адамдар менен. Иншалла ошол намаз уланып кетет. Анан бул жерден дагы мисалы намаз окуп аткан болсо ошонун аркасынан кошуло бергиле. Анан эч качан эмес. Кеч болбойт. Анан мындай айтканда ортосунда каза намаздар болуп калды. Бирок мына агайыңыз айтканда ошол менен ийгиликке жетишти деп атат го, туурабы? Эми Алланы чыдап салсаң, Алла сени чыдап салды. Пайгамбарыбыз хадис кудус айтат, пайгамбарыбыз Алла таала айтты дейт. Мен пендемдин күмөнү менен бирге боломун дейт. Мени жок десе мен жокмун, бар десе бармын дейт. Ошол себептен сиздер Аллах таала кандай мамиле кылсаңар, Алла силерге ошондой мамиле кылат. Унутпаңыздар, макулбу? Ал эми ийгилик болсо, дайыма Алланын жазганы менен болот. Аракет кылабызбы? Ошо акыркы суроо устаз кечиресиз. Ушу балдарга тиешелүү суроо да. Бир машыктырчу катары байкап жүрөсүң да булардын баскан турганын баарын. Бир бала аябай такыба болот, бир бала аны азгырат, бир бала аны көрүп акылдуусу, аны көрүп эме болот, алдыга кетет. Анан ошо негизи эле такыба болуш үчүн, такыба болуп ошо диндин эмесин, уровенин мындай такыбачылыктын уровенин көтөрүш үчүн негизи керек. Такыба адамдар менен жүрүш керек. Эмне амал кылыш керек негизи? Такыба адамдар менен жүрүш керек. Мисалы жанагы бирөө такыбачылык кылат деп атпайсызбы? Ошо баланын жанында жүрүш керек. Эч качан өз алдынча бир амалды кылып такыба боло албайт. Ошо такыба адамдар менен жүрүп гана боло алат. Бул спортто деле ошондой да. Спортто ийгиликке жеткендер менен жүрө берсе жетет. Аракети мененчи. Ошондой эле динде дагы кимде ким ушундай такыба, Кудайдан корккон, бар жерин жетем десе, анда ошондой такыба адамдар менен бирге болуп, ошонун сабагында болуп турган аракет кылыш керек. Жакшы. Мен мисалы телефондон көп убакытта жана бир күнүгө болбой калганда бир 10 мүнөт баяндарды угуп туруңуздар. 10 мүнөт бир мындай аалымдын баянын уккула, кулакка салып коюп. Күнүгө эле. Ушуну адат кылып алсаңар, бир нече бир ай, 2 ай дебейин, субхана 40 күн деп коет калымдарчы. 40 күндө кадимкидей жашооңорду өзгөрүп болот. Түшүнүңүздөрбү? Сабактарды угалы машалла, музыка укпагыла. А музыка канча көп уксаңар, ошончолук жүрөгүңөр катып, такыбачылыктан алыс болуп кетесиздер.